Кыргыз көчү жолун улайт. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун саясий программасынын өзөгү. Кыргызстан 2017 өлкө демократиялык мамлекет. Акыркы 6 жыл ичинде Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр болду. Кыргызстан дүйнө жүзүндө жана аймакта демократиялык мамлекет катары кабыл алынат. Өлкө улуттук жаңылануу жолуна чыкты. Үй бүлөлүк, кландык жана авторитардык режимдин келишин эч ким каалабайт. Программа 2040 жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча мамлекет башчысынын максаттуу жана конкреттүү ишине негизделген. 2040 жыл символикалуу жыл. Стратегияны ишке ашыруунун жыйынтыгы ошол жылы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 50 жылдыгынын алдында чыгарылат. Мындан тышкары 2040 жылы улуу Кыргыз каганатынын 1200 жылдыгына карата жыйынтыкталат. 2040 стратегиясынын долбоорун иштеп чыгууга премьер-министр кезинде Сооронбай Жээнбеков өзү катышкан. Сооронбай Шарипович жакшы президент болуп берет. Кыргыз элине жагымдуу, элге жакын. Ошон үчүн мен ошо Сооронбай Шариповичтин жанагындай программасын да колдоймун, иштеген ишин да колдоймун. Анан негизги мына программасы жөнүндө айтсак, бунун программасы аткарылуучу программа да. Бул жанагындай 6 жылда 10 мыкты мамлекет ичинде кошуп салам дегенден алыс, анан 10 эсе көбөйтөм же 5 эсе көбөйтөм деп. Но негизги программасынын талабы абдан күчтүү. Ошо программа менен кетсек, жанагы эле санариптик экономика, киргизем деп атат, таза коом, 40 кадам, бул эми баягы өкмөттөн талап коюп, ошону иштеш керек деп. Жаштарды жумушка тартуу, ипотекалык кредит берүү, инвесторлорго шарт уюштуруу, мунун бардыгы колунан келет. Ошон үчүн бул аткарылчу программа. Анан мына 6 жыл ичинде 2 эсе айлыкты көбөйтүү. Мен ойлойм, нормально иштесе 2 эсе эмес, 3 эсе, 4 эсе да көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Аткаруу бийлигинде өзүнүн эң күчтүү башкаруучу экен. Же болбосо өзү тилиден чаң чыкпастан ишиден чаң чыгаарын аныктап койду да. Ошондуктан мен ойлойм, Сооронбай Шарипович эгерде мамлекет башчылыгына келип кала турган болсо, бардык тармакты башып өткөн инсан катары толук баягы иштеп кетет деген чоң ишеним бар. Талапкерлердин арасында татыктуу жок, татыктуу эмес, эң татыктуу десем мен адашпайм. Сооронбай Шарипович ошол талапкерлердин арасында эң татыктуусу да. Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн башында турганда кыска мөөнөт ичинде эле мамлекеттик бюджеттин стабилдүү өсүшү байкалган. 2016 жылы салыктан түшүүлөр 11 миллиард сомго чейин өстү. Жасалган иштердин келечекте дагы уланышы шайлоо алдындагы программасында так жазылган. 2016 жылы 115 мектеп жана бала бакчалар, ооруканалар, маданият объекттери курулган. Ушул жылдын аягына чейин дагы 105 объект пайдаланууга берилет. Интернетке 700дөн ашык мектеп кошулат. Мугалимдерге Ысык көлдүн жээгиндеги асыл пансионаты берилет. Витяз пансионаты маданият кызматкерлерине берилет. Ар бир облуста заманбап оорукана курулат. Ар бир айылда бирден спорт аянтча менен бирге заманбап спорт зал курулат. Ар бир мектепке баланын саламаттыгын текшерүү акысыз программасы болот. Бала бакчалардын саны 2 эсеге көбөйтүлөт. 6 жылдан кийин бала бакчага 1,5 миллион бала барат. Пенсиялар көтөрүлүп, адилеттүү пенсиялык система түзүлөт. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан ата-энелерге эмгек стажы кошо эсептелет. Мугалимдердин, врачтардын, социалдык чөйрөнүн жана маданият кызматкерлеринин эмгек акысы көтөрүлөт. Кыргызстандын президенти 2017-2023 жылдардагы реформалардын жаңы этабынын кепили. Ал эми өкмөт аларды ишке ашыруучу күч болот. Президент гана жалпы максатка жетишүү үчүн мамлекеттик бийлик бутактарынын натыйжалуу өз ара ишин камсыз кыла алат. Президенттин ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү үчүн элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгында гана аткарылат. 2017-2023 жылдарга президенттин негизги милдеттери: Кыргыз Республикасынын жаңы саясий системасынын туруктуулугун бекемдөө, улуттук кайра жаралуу реформаларынын экинчи этабынын кепили болуу, коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту аягына чейин жоюуну камсыздоо, элдердин биримдигин бекемдөө, патриоттуулукка тарбиялоо жана маданиятты кайра жаратуу боюнча иштерди улантуу, глобалдык процесстерди жана өлкөнүн кызыкчылыктарын эске алуу менен экологияга жаңы көз карашты калыптандыруу, Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын коргоо жана илгерилетүү, Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана улуттук коопсуздугун чыңдоону улантуу. Президент башкы жана стратегиялык маселелерди чечүү үчүн мамлекеттик бийлик бутактарынын жана жарандык коомдун ишин координациялоого өзгөчө көңүл бурат. Келечектеги президент өкмөт менен, мыйзам чыгаруу бийлиги менен, сот бийлиги менен тыгыз иштеше турган негизги тескөөчү мамлекет башчысы болуп эсептелет. Сооронбай Шарипович 3 жолку депутат. Депутат болгондо ошол
аграрный комитеттин орун басары, андан кийин төрагасы, 2 жолу төрага, андан кийин ошол жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп иштеди. Мындайча айтканда, мыйзам чыгарууну түпкүрүнөн ичинен түшүнгөн инсан да. Негизги мамлекеттеги тартип мыйзам менен орнотулат да. Ошондуктан келечектеги мамлекет башчы ушул мыйзам чыгаруу, тартип орнотуу тармагында өтө билимдүү инсан болуш керек да. Бул керек болсо өкмөткө иштегенге эч кандай тозголдук кылбайт. Өкмөт иштеш керек, жогорку кеңешке тозголдук кылбайт, сот системага тозголдук кылбайт. Болгону эми туура жанагынтип президент болуп калса, алар кандай иштеп атат, өзүнүн укугунан чыгып кетпесин, таза иштесин деген жагынан бул абдан талапты коет. Сурайт, ага дагы абдан мындай өзүнүн мына мүнөзү дагы абдан күчтүү, үй бүлөсүн кириштирбейт. Бул Өлкөнүн премьер-министрлиги учурунда Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн көпчүлүк ишкерлеринин урматына жетти. Кыргызстандын жеңил өнөр жай ишканаларынын ассоциациясынын жетекчиси Сапар Асанов Сооронбай Жээнбеков жөнүндө жеке пикирин айтты. Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп келгенде атайын кат менен кайрылдым. 3 проект менен кайрылдым. Ушу Ошто технополис ачуу боюнча Бишкек шаарында, анан Чүй облусу боюнча 3 технополис ачуу боюнча маселе менен кат менен кайрылсам, бул киши түшүнүү менен кабыл алды дагы. Ушул өзүнүн контролуна алып 2017-жыл, 2016-жыл күзүндө кайрылып, жарым жылдын ичинде өзү ушул контролго алып, жарым жылдын ичинде ошол биз 4-5 жылдан бери какшап келе жаткан жерди токтом чыгарып берди. Бул бүгүнкү факт. Өндүрүштү колдоо бул эң негизги көрөгөчтүк деп ойлойм да. Анткени мен ушу өндүрүштүн адамы болгондон кийин ушуну туура түшүнүп, ушулга шарт түзүп бергенге өзүнүн бир аз мөөнөттө дагы болсо өзүнүн чоң салымын кошуп кетти деп айтам. Бул ири долбоор ишке ашырылгандан кийин экспорттук продукциянын көлөмү 30%га жогорулайт. Сооронбай Жээнбеков ишти түшүнүү жана эрктүү чечимдерди чыгаруу менен башкалардан айырмаланат. абдан элге жакын болот, себеби өмүр бою эл менен чогуу иштешип келди да. Жана 2007-жылы айыл чарба милдеттен кеткенден кийин мына 2,5 жыл фермерлик менен эле алектен жүрдү. Өзүнүн кичинекей бир чарбасы бар, трактор айдап, өстүрүп, өзү казып, мына кээ бир кезде Лукашенкону көргөзөт, картошка чогултат, ошентип эле окат кылып жүрдү. Анан бирок мына 10 жылы кайра жана СДПК партиянын мүчөсү катары келип, мына губернатор болуп иштеди. Ана 6 премьер-министр алмашты мына бизде. Акыркы 7 жыл ичинде эми ошонун арасынан эч кандай артынан бир жаман сөз калтырбай, тынымсыз иштеп, Кыргыз эли тандайт. Кудай буйрса, кыргыз элибиз Сооронбай Шариповичке өзүнүн ишенимин көрсөтүп, киши шайланып калса, мен ойлойм, өндүрүш тармагы экспорттук потенциалын көбөйткөнгө, андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан боюнча 50%-тан ашык биздин жарандарыбызда суу, таза суу жетишпейт. 40%-тан өйдө бизде жолубуз начар. Мына ошол көйгөйдүн баарын түшүнгөн адам деп таанып билем бул кишини. Мен ойлойм, ошол киши шайланып калса, ушул тармакты Кыргызстанды экономикасын көтөргөнгө, социалдык маселелерди чечкенге жана Кыргызстандыбызды алдыга чыгарганга чоң бир салымын кошот деген толук ишенимим бар. Талапкердин программасы так жана түшүнүктүү документ. Ал кагаз жүзүндө гана кала бербейт. Аймактардагы жашоочулар ар кандай көйгөйлөрүн жазышат. Эң биринчи орунда кайсыл маселелери тынчсыздандыраарын жазышат. Ошондуктан программа кылдаттык менен иштелип жатат. Ар бир районго өзгөчө көңүл бурулган. Талапкер элден чогулган суроолорду жалпылап анализдейт. 6 жылга карата иш аракеттеринин конкреттүү планына аларды киргизет. Шайлоочулар менен жолугушуу учурунда ушунун баардыгын аткарууга убада берет. Bunun bağırma teyin. Her arız boyunca, sıra boyunca biz de stop işleyip, giyin, Kudayım kolda, ben kolda prezident olup kalsam, programa girip, anın bağırıp ben bir türe özüm atlar etkilendir. Can aytmadı bu, uvadan alkarımızdır, uvadan alkaram, bolup kalsam kaynada geliyorum atlar. Gelip aç çöptü verem. Өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Программасы боюнча Кыргызстан күчтүү жана эгемендүү укуктуу мамлекет. Адамдардын жашоосуна ыңгайлуу, ички чөйрөсү көп тилдүү жана сый-урматка бай. Жогорку деңгээлдеги билими менен айлана чөйрөсү таза, коомдук стабилдүүлүгү менен коррупциясы жок мамлекет. Жарандардын укугун жана эркиндигин мыйзамдуу сактоонун жогорку деңгээли, алардын коопсуздугун камсыздаган мамлекет. Эл аралык деңгээлде бейпил, кадыр барктуу өлкө, экономикасы туруктуу жана инвесторлор үчүн өтө жагымдуу өлкө.
Тышкы саясатта болсо Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын илгерилетүү улантылат. Сооронбай Жээнбеков 9 номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.